Жеңил мына музыкалык комедияларды 1-2 айдын ичинде жаттап ырдасаң болот. Анан мындай чоң операларды, мисалы үчүн Чё-Чё-сан, Аида, Пиковая дама, ушундай чоң операларды бир жыл, 2 жылга чейин жаттайсың да. Анан баягы чыгармачылык киши болгондон кийин мындай болгон китептерди жаттайсың да. Анан ошону жаттап, кээде караңгыда унутуп калсаң, жүрөгүң чыдабайт да, кайра туруп бары светти жандырып, кайра ошол жердин сөзүн карап, кайра жаттайсың. Көч улам алга жылат. Мезгил агым менен жуурдушуп, маданий чөйрөгө улам жаңагым, жаңы муун өзүнүн кооз тембирдүү, жагымдуу үнү менен агып келип кошулат эмеспи. Бир нече жылдар мурун Чио-Чио-сан операсынан биз Баттерфляйдын партиясын СССРдин эл артисти Кайыргүл Сартбаеванын аткаруусунда уксак, бүгүн мына жаш опера ырчысы Бактыгүл Бокоеванын аткаруусунда угуп жатабыз. Опералык партияны аткаруу бул 3 куплет ырды ырдап тим болду деген сөз эмес. Сахнада оркестр менен бирдей темптен чыкпай, ошол эле мүнөттө сахнада актер катары кыймыл жасап, дирижердун көрсөтмөсү менен партиянын эң жогорку ноталарын алуу бул оңой эмгек эместир. Келечектеги боло турган ушу репертуардын баарын алып кете турган эң жакшынакай мындай крепкий сопрано деп койсок да болот. Кийинчи убакыты келген кезде драм сопрано дагы өтүп кетиши мүмкүн. Анткени ал үн эң эле сейрек кежиги турган үн да драм сопрано деген. Сопрано, лирический сопрано, крепкий сопрано. Азыр эми ошо крепкий сопрано чоң партияларды ырдады. Чосан, Айчүрөк, дагы Аста Секинкуловдун неметик толтура Микаэла деген чоң партияларды да анын баардыгы эле ырдай албайт эч ким. Талыкпаган эмгек гана татыктуу жеңишке жеткирет. Ар бир аткаруучу партиянын үстүндө күндөп айлап иштеп, анан гана эл астына алып чыгат. Үндү өстүрүү үчүн көнүгүүлөрдү жасоо ар бир ырчы сыяктуу эле Бактыгүлдүн адатка айланган иши. Биз үйүнүздү биринчи машыктырып, неметип алып, ысытып алып туруп анан ырдайбыз. Распевка. Концерт месседен тышкары дагы өзүбүз отуруп алып, неме кылабыз да. Отуруп алып өзүбүз машыгабыз. Анан концерт мессер келгенде ал бизге ойноп берет. Биз бул жерге туруп алып, жатка ырдап, бизди машыктыра турган эң чоң ушу ырчылар үчүн, башка мисал үчүн баягы аранжировка жасатып алып ырдаган ал эми өзүнө ишенет, бирок биз ушу концерт местерибизден дагы көп нерсе чечилет да. Эгер концерт местериң жакшы болсо, жакшы ойноп, жакшы үйрөтсө, анын эмгегин биз сахнага алып чыгабыз да. Жаңырап бир музыка эске салат элесиң. Театрдын ыйык сахнасын аттаганына 12 жылдын жүзү болуптур. Кыргыз музыкасынын каймактары иштеген жерде эмгек кылып, ошол адамдар салып кеткен чыйыр жолду татыктуу бассам деген тилегин жашырган жок. Менин ушул ыйык сахнам, мен ушул жашоомдогу эң ыйык нерсе ушу менин сахнам деп эсептейм да. Анан ушул жерде бардык ар бир операда ар бир образдарды жараткан ушул жерден жаратасың. Бул
келгенде ушул жерде бул биякта өзүңөр көрүп турасыңар, ушул образдардын баардыгы бир жерде камтылып турат. Ушул опералардын баардыгынан үзүндүлөрдөн алынган образдар, анан ушулардын дем күчү аябай берилгенде колдогондой сезилет да. Анан ар дайым чыкканда ушуларды ушул образдарды уят кылбасам экен деп аракеттенип, эгер жакшы аткарып калсаң, ушул образдар сага алкыш айткандай сезилет. Жаз, сүйүү, эргүү, мына ушул үч нерсе бир бүтүндүккө бириккендей, жан дүйнөм эргип, кыштын каарын узатып, жаз жытын күткөн борбор калабыздын көчөлөрүн аралап, чыгармачыл эргүү менен жашап келем. Кайгынын шамалына кайрылбастан чөмүлдүк, жаңырат бир музыка, суранам кыйнагачы, өткөндү эске сала, өзүңдөй асыл затты. Sen